Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах Таала тутуп жаткан орозоңуздарды кабыл кылган болсун, жана түнкү ибадаттарыңыздарды кабыл болгон ибадаттардын катарына кошкон болсун. Амин я раббал аламин. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах Таала ыйык Куранда айтат: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен жиндер менен инсандарды бир өзүмө сыйындыруу үчүн жараттым дейт Аллах Таала. Ибн Аббас радиаллаху анхума мына ушул аяттын тафсиринде айтат: Аллах Таала ушул пенделерин, адам баласын, жиндерди жана инсандарды жаратуудан максат дейт, өзүн тааныттыруу үчүн жараткан дейт. Ким Аллах Тааланы таныган болсо, ким Аллахка Куран сүннөттүн негизинде ибадат кылган болсо, жана Аллах Тааланы туура таанып билген болсо, ал Аллах Таалага шерик кошпойт. Жана Аллах Тааланын жалгыз өзүнө гана сыйынат. Аллахтын жалгыз өзүнө гана сыйынган пенде дүйнөдө да жана акыретте да бактылуу болот. Мына ошондуктан биздин бул жашоодогу максатыбыз Аллахка ибадат кылуу болгондон кийин Аллах Таала буйрган ибадаттарды колубуздан келишинче аткаралы. Мына Рамазан айын орозосун тутуубуздагы бул ибадат. Пенде орозо туткан кезде күн бою Аллах Таалага сыйынган абалда болот. Орозо туткан абалда сиз Аллах Таалага ибадат кылган абалда болосуз. Мына өзүңүздүн максатыңызды ишке ашырып жаткан болосуз. Аллах Тааланын акысын берип жаткан болосуз. Мына ошондуктан жашоого келген максатыбыз жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынуу, жана ага эч бир нерсени шерик кошпоо. Мына Рамазан айы тууралуу дагы айта турган болсок, Рамазан айы бул орозо айы. Жана ошондой эле Куран айы, сабырдуулук айы, жана напси калоону тарбиялоонун айы. Дагы айтып кое турган нерсе, бул Рамазан айы бул адамдарга тамак берүү айы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: кимде ким бир орозо туткан адамга оозун ачырып кое турган болсо, ифтарлык кылып берип кое турган болсо, ошол ифтарлык кылган жана орозо туткан адамдын сообундай ифтарлык кылган адамга дагы сооп болот дейт, жана алардын ажыр сооптору кемитилбей жазылат дейт. Жана ошондой эле ифтарлык кылган кезде, оозун ачкан кезде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: орозо тутуучу оозун ачкан кезде курсагы тойгончо периштелер ага салават айтат дейт. Мындайча айтканда ага дуа кылып турат дейт. Бул хадистердин баарысы хасан, сахих хадистер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бир киши келип, кимдин исламы эң жакшы деп сураганда, адамдардын арасында саламды жайган инсан, салам берген инсан, саламга алик алган инсан, жана адамдарга тамак берген инсан. Эми эгер сиз адамдарга тамак бере турган болсоңуз, жалаң байларды чакырып кедейлер калып кеткен болсо, ал жакшы тамак эмес. Бирок Рамазан айында эгер сиз ифтарлык кыла турган болсоңуз, адамдарга тамак бере турган болсоңуз, тамагыңыздан, бере турган тамагыңыздан кедей жесе дагы, бай жесе дагы айырмасы жок, соогун ала бересиз. Андай тамак айыпталбайт. Мына ошондуктан Рамазан айында адамдарга тамак берүү бул ошол инсандын, тамак берген инсандын исламынын, иманынын жакшылыгы жана сонундугу, жана иманынын толуктугунун белгиси. Мына ошондуктан бул айда инсан ач болгон кезде кедейлердин курсагынан, мындайча айтканда кедейлердин алабалынан, мискиндердин алабалынан кабар алат. Мына ошондуктан тамак берүү бул исламда. Адамдардын курсагын тойгузуу деген нерсе бул ислам, бул иман. Кайсы бир инсан ифтарлык кылган болсо, кайсы бир инсан тамак берген болсо, ошол инсандын имандуу экендигинин, жана ошол инсандын исламда экендигинин белгиси. Мына ошондуктан ифтар берген адамдардын дагы, тамак берген адамдардын дагы Аллах Таала ошол жакшы иштерин, садакаларын Аллах Таала кабыл кылган болсун. Амин я раббал аламин. Амин. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар.